Саламатсыздарбы, урматтуу билим берүүнү башкаруунун маалыматтык системасынын колдонуучулары. Бул тасмада биз жаңы окуучуну кошуу процессин көрөлү. Берилген видео колдонмо билим берүүнүн бардык деңгээлдерине ылайыктуу. Мисалы үчүн, бир окуучуну мектепке 2-классына кошолу. Сол тараптагы менюдан уюмдарды тандап, маалыматтык блокту басыңыз. Сизге маалыматтарды киргизүү үчүн жумушчу баракча ачылат. Жогорудагы оң бурчтагы окуу жылын тандап, деңгээлин көрсөтүп, окуучуну киргизүү үчүн классын тандаңыз. Андан соң кошуу баскычын тандаңыз. Окуучуну кайтадан экинчи ирет системага кошуудан сак болгонго фильтр аркылуу окуучунун аты жөнүн киргизип издейбиз. Тилкеден аты жөнүнүн 3төн тамгасын кошуп издесеңиз болот. Берилген тизмекте биздин киргизип жаткан окуучунун аты жөнү табылбаса, анда жаңы окуучуну кошуу баскычын тандайбыз. Эгерде системада окуучу табылса, анда уюмуңузга аны кошуу мүмкүн эмес. Жаңы окуучуну кошуу үчүн маалыматтарды киргизүү үчүн тилкелерди толтурабыз. Билим берүүнү башкаруунун маалыматтык системасынын идентификаторун өзгөртүү мүмкүн эмес. ИНН номерин киргизели. Фамилиясын толук жазып, атын жана атасынын атын көрсөтөбүз. Жынысын тандайбыз. Туулганда атасын көрсөтүп, жарандыгын тандайбыз. Туулгандыгы тууралуу күбөлүктүн же паспорттун сериясын жана номерин толтурабыз. Логин жана пароль тилкесин өзгөртүүгө болбойт. Алар система тарабынан берилет. Кийинки баскычын басабыз. Берилген баракчада окуучунун окуусунун баштала турган күнүн көрсөтүүңүз зарыл. Андан соң аяктоону басабыз. Окуучунун маалыматтары системага киргизилген соң, ийгиликтүү кошулду деген билдирүү чыгат. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Сак саламатта болуңуздар.